Ымыркай баланын түз ичегисине суппозиторий киргизүү стандарттык операциялык процедурасы эл аралык сунуштардын жана жергиликтүү ченемдик методикалык документтердин негизинде иштелип чыккан. Процедура үчүн жабдуу: жалаяк, клеенка, таза бир жолу колдонулуучу мээлейлер, ректалдык суппозиторий, лоток, Б классындагы медициналык калдыктар үчүн идиш, дарылоо жол жоболору жазылган барак. Суппозиторийлер түз ичегинин былжырлуу кыртышына дүүлүктүрүүчү таасир этишет. Суппозиторий киргизилгенден кийин заң чыгып кетүү ыктымалдыгы пайда болот. Андыктан мүмкүн болсо суппозиторий дефекациядан соң же тазалоочу клизма жасалгандан 30-40 мүнөт өткөндөн кийин салынат. Процедурага даярдоо: бала жана ата-энесине өзүңүздү тааныштырып, учурашып, алдыдагы процедуранын максаты жана жүрүшү тууралуу түшүндүргүлө. Процедураны өткөрүү үчүн маалыматтык макулдук алуу шарт. Колдорду гигиеналык ыкмада тазалагыла. Зарыл болгон жабдууну даярдап алыңыз. Муздаткычтан ректалдуу суппозиторийди алып чыгуу керек. Дарылык касиетке ээ суппозиторийдин аталышын окуп, жарактуу мөөнөтүн текшерип, дайындоо баракчасы менен салыштырабыз. Суппозиторийди бөлмө температурасына чейин жылытып алыңыз. Колдорду гигиеналык ыкмада жууп тазалагыла. Бала орой турган столго клеенка салып, үстүнө жалаяк төшөңүз. Колго стерилдүү эмес мээлей кийгиле. Процедуранын аткарылышы: баланы зарыл болгон абалга келтиргиле. Жардамчынын көмөгү менен баланын буттарын ичин көздөй бүгүп, сол капталына жаткырыңыз. 3 айга чейинки балдарды чалкасынан жаткырып, сол кол менен ымыркайдын буттарын тизесинен бүгүп, ичин көздөй түртөбүз. Таңакты ачуу үчүн свечанын учтуу жагындагы кулакчалардан кармап, эки колдоп эки жака тартыңыз. Сол кол менен баланын жамбашын эки жака жылдырыңыз, эгер бала капталдап жатса. Суппозиторийди оң колго алып, өтө катуу күч жумшабастан, ички жагы менен аналдык тешикке этияттык менен түз ичегинин бетине багыттап түртүп киргизиңиз. Ички сфинктерден ашырабыз. Түз ичегиге салынган суппозиторийдин түшүп кетүүсүн алдын алуу үчүн баланын жамбашын 7-10 мүнөт бою кысып кармап тургула. Баланы көмкөрөсүнөн жаткыргыла. Ушундай абалда 30 мүнөт жатуусун көзөмөлдөңүз. Процедуранын аякташы: мээлейлерди чечип, Б класстагы калдыктар салынуучу идишке таштаңыз. Колдорду гигиеналык ыкмада жууп тазалагыла. Баланын абалын энесинен сурап билиңиз. Процедуранын өткөндүгү жана ага карата бейтаптын реакциясы тууралуу медициналык документке жазыңыз.